Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Регион телеканалында түз эфир берүүсү бүгүн бизде конокто өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сатыбалдиев Кыянбек Урмаматович. Эскерте кетели, көрсөтүүнүн башында эле сиздер көрүп турган WhatsApp номерине сизди кызыктырган суроолорду берип кетсеңиз болот. Кыянбек Урмаматович, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Анда эмесе суроолорубузду берип баштап берели. Эң алгачкы сурообуз акыркы күндөрү актуалдуу болуп аткан Ала Букадагы чек ара маселесине байланыштуу болсун. Акыркы 2 айдын ичинде эле Ала Букадагы чек ара Өзбекстан менен болгон чек арада өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундардын ортосунда ар кандай деңгээлдеги пикир келишпестиктер орун алды. Бул багытта сиз кандай маалымат берет элеңиз? Азыр абал кандай? Рахмат. Биринчиден теле көрүүчүлөргө салам айтам. Анан ушул регион телекомпаниясына дагы кызматкерлерине, жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Ушундай бир жакшы маек уюштуруп бергениңиздерге, шарт түзүп бергениңиздерге, түз эфирди. Баштаганда дагы жакшы суроо берилди. Эң бүгүнкү күндө көйгөй суроолордун бири. Баштаганда ушул жакшы суроолордон башталды. Энд мен Ала Бука боюнча айта кетсем, Көкташтагы баягы көйгөй бүгүнкү чек арасындагы маселе, бул 2 айдан берки маселе. Ал такталбаган, жазылбаган, бүгүнкү күндө ачык турган аймак болуп эсептелинет, участка болуп. Ал жерде чындыгында ал участка 33,5 километрди түзөт. Чындыгында бүгүнкү 2017 жылдан баштап 85% биздин территориядагы 725 километрдин 674 километри делимитация болуп бүткөн. Эми бир аз ушул 6 участкабыз калган. Аксыда 2 участка, анан Ала Букада 4 участка. Бул бардыгы 2 мамлекеттин ортосунда жумуш топ иштеп атат бүгүнкү күндө өкмөттүк деңгээлде. Анан буну абдан аяр мамиле, этият мамиле кылып туруп жумуш жүргүзбөсө ар кандай кырдаал болушу мүмкүн да. Ошого бүгүнкү күндө 17 жылдан бери 2 мамлекеттин ортосунда аябай жакшы ысык мамиле түзүлгөн. Ар кандай келишимдер бар. Мындай 2 мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Анан бул бир Жалал Абадты карап атканда чек араны Ош, Баткен жумушчу топ бир карайт да, баарын тегиз карап кетет. Эми буйруса мына ушул күнгө чейин абдан жакшы 2 жылдын ичинде жакшы чечилип келатат. Эми бир аз убакыттын ичинде бул дагы маселе чечилет. Себеби бул жерде талаш тартыш болот экен. Өзбекстан Республикасы өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт, Кыргыз мамлекети өзүнүн кызыкчылыгын, бирок баардыгын дипломатиялык жол менен чечиш керек. Ошол кечеги окуяда, акыркы окуяда орун алган кичине ок атуу болду. Жеңил жаракат алган Кыргызстандын жараны болду. Ага бир кандайдыр бир жардам көрсөтүү жагы колго алындыбы? Бүгүнкү күндө ал жерге өзүм барганмын. Ал жерде чындыгында бул көйгөй бар. Себеби биздин жарандарыбыз, жергиликтүү тургундарыбыз ошол жерге мал жаят да, кышкы учурда. Анан ал жерде чыгарганда баягы малдын бизде мына келишим бар да, 17 жыл түзүлгөн. Мал өтүп кетсе, мисалы үчүн, жылкы өтүп кетеби, кой өтүп кетеби, баарын эсептеп кайра өткүзүп берет. Кокустан өтүп кетсе. Мына канча 17 жылдан бери канча мал өттү, канча жылкы өттү. Бардыгын биз өткөзүп берип атабыз да, кайра сүйлөшүүнүн негизинде. Эми ал жерде чындыгында бул мал өтүп кеттиби, ал жерде уруш жаңжалдын кереги жок. Бардыгын жергиликтүү бийликке айтыш керек, пограничниктерге айтыш керек. Анын сүйлөшүүнүн негизинде чыга турган нерсе болчу. Эми ал жерде кичине баягы чыр-чатак чыккан. Асманга 6-7 жолу ок атылган, бирок ок адамга тийген эмес. Ал бала менен сүйлөшүлгөн. Мен өзүм кече дагы координациялык кеңешме өткөзгөм. Андан мурун өзүм жергиликтүү тургундарды, айыл өкмөттүн башчысын, айылдык кеңештин төрагасын ошол жерде аттуу башчыларды чакырып келгиле сүйлөшөлү. Бул деген кандай болду? Бүт арыз мунун угуп коюшум керек да.
ага чейин аким бардык бизден бардыгы барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Бирок маалымат туура айтылыш керек бардык жерде. Биздин ошол жердеги дагы жергиликтүү тургундар дагы чыр-чатакты каалабайт. Өзбек мамлекети да каалабайт бул нерсени. Бир аз сабырдуулук кылып турса бул дагы маселе чечилип келатат. Бир аз күндөн кийин дагы жумушчу топ азыр түзүлгөн, бирок баягы дагы ошол жумушчу топ ошол чегаранын баягы участкалары боюнча иштешет. Мен баягы кол тилинген деп атат автомат кармап атканда. Ал жерде ок атылып кетти деген бир маалыматтар, жалган маалыматтар таркаган да. Эми чындыгында соцсеттерде жок, андай болгон эмес. Мен дагы өзүм координациялык кеңешмеде баягы медициналык экспертизаны өткүзүп коюун талап бердим, тапшырманы бердим, баланы таап, анан баягындай коркутуу баягы милиция тарабынан деген да сөздөр чыгып кетти. Просто баягы чакырганда коркконунан ошондой бир туура эмес түшүнүктөрдү алып алган. Мен ошонусу дагы мен кече күнү айттым, тапшырма берип, мындай каалаган кишилер менен, аксакалдар менен келип болгондой айтып берсин. Эмне болгон баягындай, себеби бүгүнкү күндө эркин сөз деген бар. Болгондой айтыш керек. Ок атыл эге тийген болсо, суд медэкспертизадан баягы эксперттер карап, заключениясын, корутундусун берип коет да. Мен таза документке такап ошону тапшырманы бердим. Ошону баарын өткөзүп койгула. Себеби 2-3 ай өткөндөн кийин дагы ар кандай сөз болушу мүмкүн. Ошон үчүн тактап, иреттеп, медициналык корутундуну алып коюш керек да. Анан бүгүнкү күндө элдин дагы айтканынча бар да, бүгүнкү күндө кооптонгонунча бар. Тынч жашагысы келет жергиликтүү тургундар. Себеби баягындай элдерин угуп турсам, биздин баягы такталбаган жерге чейин кирип келип атат деген. Эми арыз мунун баарын угуп атабыз, баарын көрүп атабыз. Мен азыр тапшырманы бердим. Биздин вице-премьерибиз Жеңиш Парпиевич Разаковго да кат жолдогом. Бизге усилениега солдаттарды көбөйтсүн. Себеби алардыкы 3 солдат жүргөн жерде биздики 1 солдат жүрөт. Күчтүүрөөк мисалы үчүн солдаттардан берсин. Биз жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жата турган солдаттарга үйлөрдүн бардыгын биз жайгаштыруу, үйлөрдүн бардыгын биз тууралап беребиз, жайгаштырууну. Ошондой эле ат минеби башкагылагы биз анын бардыгын жергиликтүү бийлик бардыгын уже тапшырманы берип даярдап койдук. Азыр ким келем десе, канча солдат келем десе, себеби 16 эле солдат да ал участкада. Биз анын санын көбөйткөзүп атабыз. 4-5 эсеге. Анан ошол жерде айланып жүрсө бат-бат. Элдерге дагы түшүндүрүү иштери да болот, баягы коркуу сезим да болбойт дегендей. Бирок малдан коркпош керек, мал кирет кайра чыгат. Бул келишимибиз бар. Ошону менен өтүп кетпейт да. Бардыгы бүгүнкү күндө келишим негизинде кайтарылат. Рахмат. Деги эле 2019-жылы Жалал Абад облусу кандайдыр бир жетишкендиктер менен же кандайдыр бир кемчиликтер менен тосуп алгандыгы анык. Кандай ийгиликтер болду? Кандай кемчиликтерге жол берилди? Мындай 2019-жылдын биз азыр 11 айын жыйынтыктадык. Себеби 23 январга биз жылдын жыйынтыгын койгонбуз. 12 айдын жыйынтыгы, себеби 15-ине кийин чыгат да. Азыр 11 айдын жыйынтыгы боюнча деле айтып кетсем, ал деле мындай айтканда жакындаштырып эле алат жылдын жыйынтыгына. Биздин көрсөткүчтөр, бардык көрсөткүчтөрдү азайтып отурсам, мындай да, бунун жыйынтыктардын бардыгын стат комитет, ал өкмөткө да баш ийбейт, иной орган деп коебуз, ал орган улуттук статистика комитети өзү аныктап, кайсы тармактан кандай жетишкендик болду, канча пайызга чыкты, кайсы жактан аксап атат, ошонун бардыгын аныктап, анан чыгарат. Ошонун негизинде, критерийлердин негизинде ар бир акимдин, айыл өкмөттүн, областтын жетишкендиги, жетишпегендиги билинет да. Биз көрсөткүч боюнча бардык тармактан чыктык, бардык 100%дан жогору, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси боюнча дагы мына 105%га чыгып отурабыз. Андан башка айыл чарба тармагында, ошондой эле курулуш тармагында, мындай айтканда, инвестиция тармагында дагы биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыгып отурабыз. Мына 104,2%га инвестиция тармагында, ички, тышкы дегендей.
Анан биз дагы аны карап отурбастан фонддорду көп түзгөнбүз. Эми бул чындыгында уюштуруу маселеси да райондун акимдери биз башында турган. Биз жылдын башында мына урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккандан баштап Сооронбай Шариповичтин 11 январдагы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жарлыктын негизинде биз биринчи кварталга чейин ар бир айылды тактап чыгабыз. Эмне, кандай, эмне жетишпей жатат, эмне жасалыш керек, кайсы багыттын негизинде, ошонун негизинде 110 иш-чара түзгөнбүз. Ошону биз коллегияда мартта биз бекитип алабыз дагы. Мына бүгүнкү күндө 98%га аткардык. Мына жылдын жыйынтыгы менен биз 100%га чыгабыз. 18-жылдагы биз 100%га чыкканбыз. Себеби биз факты менен тактап туруп, анан кийин биз иш-чараны бекитебиз. Ким эмнени жасай алат? Анан эми жетишкендикти айтып отурсам азыр биз эң башкысы таза сууга көп көңүл буруп атабыз. Себеби урматтуу президентибиздин ушундай эле өкмөт башчыбыздын талабы бүгүнкү күндө абдан чоң талап. Биз бүгүнкү күндө аныктап, тактап 441 айылдын ичинен 179 айылды аныктап чыкканбыз. Мен атайын 17-жылы жумушка келгенде эле бул жерден таза суу боюнча отдел ачканмын, бөлүм. Ал жерден 3 кишиден баягы айлык менен, штат, кабинет, бүт баягы жабдуулары менен техникалык. Ошонун негизинде иш башталган. Алар бардыгын ар бир айылдан заявканын негизинде тактап, аныктап, 17-жылдын 18-жылдан баштап биз активно таза суу менен иштеп баштадык. Эми 18-23 жыл деп таза суу программасы кабыл алынган. Биз азыр бүгүнкү күндө таза сууга кичине токтолуп кетейин. Бул себеби эң приоритет катары биз кабыл алганбыз. 48 айылда бүгүнкү күндө каржы булактары аныкталган. 48 айылга жумуш боло турган. Андан сырткары Кербен шаарында мисалы үчүн 85%га бүттү. Дүйнөлүк банктын каржылоосунун негизинде таза суу программасы 6 айылды камтып кетет ал жерде. Токтогул шаарында мына башталган турат. Майлы суу шаарында мына Жалал Абад шаарында 2-чи фазасы мына. Ошонун бардыгы ушул президенттин тапшырмасынын негизинде, талабынын негизинде аткаруу бийлик бүгүнкү күндө аткарып атат. Эми бардык нерсе каржыга такалат экен. Мына канча жылдан бери таза сууга акча жок дегенибиз менен мына акча каржы табылып атат. Андан сырткары Кытай мамлекетине урматтуу президентибиз барганда $100 миллион грант эсебинде кайтарылгыс акча алынган. Ал дагы болсо биздин областыбызга бөлүндү, 105 айылга жете турган. 48 айылдан сырткары. Себеби 24 айыл Ислам өнүктүрүү банктан кетип атса, каржылоо 24 айыл республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө. Анан башка биз фонддор деле бар, аны айтып өтөм кийинчерээк. Анан 105 айыл буюрса мынагу Кытай мамлекетинен келген грант эсебинен $100 миллион 105 айылга деп. Буюрса ага дагы жумуш топ түзүлгөн. 36 айылды алар камтышты. 20-жылга биз улантабыз буюрса, жылга буюрса 22 же 23 жылга чейин толугу менен 179 айыл бүтөт. Азыр WhatsApp'tan келген суроолорго да көңүл бөлүп койсок, Каянбек Урмаматович дейт, Маданият Беговат жолунун абалы боюнча кабарыңыз барбы? 8-9 айдан бери эл кыйналып бүттү. Бул жол качан оңолот? Бул маселе көйгөй маселе баарыбыз үчүн. Себеби бул маселе боюнча урматтуу президентибизге айттым, өкмөт башчыбызга. Алар бул боюнча катуу көзөмөл жүргүзүп, себеби талапты катуу койду. Себеби бул жерде жумуш башталганда эми как заказчик катары жол транспорт министрлиги болуп эсептелинет. Жергиликтүү бийликтин биздин областтагы биздики ушул жолдо кандай маселе болсо, жергиликтүү тургундарда баягы кызыл китеби жок же кызыл сызыктан чыгып кеткендерди түшүндүрүү иштери менен жүргүзүп туруп чыгаруу, кеңейтүү, документ иштерин бүтүрүү бат-бат. Анан буларга компанияга, отуучу компанияга шагал болобу, бетон завод курабы, эмне болбосун биз жергиликтүү бийлик баарын аныктап, ошол замат бүтүрүп бергенбиз. Эми бул каржылоо тармагында бир аз 8 ай токтоп калды. Бул убакыттын ичинде абдан мен үчүн да оор болду. Себеби эң башы баштап алдык да бул жолду. Жакшы болду. Башталгандан кийин 8 ай туруп калды. Анын ичинде жазбаган кат,
кайрылбаган жер дегендей өйдө жактан дагы жогору жакта жетекчилер да карап отурган жок. Бул боюнча мен бул баягы ЭБР аркылуу каржыланып атпайбы. Анан процедуралары бар экен, өзүнүн нюанстары бар экен. Бирок чечилип бүгүнкү күндө жол башталды. Эң өкүнүчтүүсү буну аксадык десе деле болот. 22-жылга жылды да. Бирок биз азыр катуу дагы талапты коюп атабыз. Өзүм да кабыл алдым. Өкмөт башыбыз дагы кече күнү биз чакырганда өзү да жолугуп, жетекчилиги менен сүйлөшүп, өзүнүн кабинетинде да сүйлөшкөн. Бул маселени токтотпой усиление алып кетиш керек. Себеби бүгүнкү күндө мен азыр аттуу талапты коюп атам. Бат-бат сүрүп турсун, суу сейип турса, чаңылса, анан дагы азыр бетон завод менен бүгүн дагы кече дагы сүйлөшкөнбүз. Суук болсо дагы эми эл туура түшүнүш керек, коомчулук. Баягы чоң ямалар, чоң аң болуп калган да. Ошону топурак эмес, бетон менен, баягы асфальт менен чыгабы, башка болобу, расход болобу, ал өзүлөрүнүн иши болсун. Бирок биз талапты койдук, ошол аңдардын дагы бардыгын асфальт кылып төшөп, 3-4 күн ичинде бүтүрсүн деп. Аны да койгом. Ооба, себеби бул жерде каржылоо жок болуп, айлыктарды ала албай иштегилер. Ошол айлык ала албай. Бир айлыктар алды, мобилизация техникалар боюнча жумуштар башталды, баягы курлар боюнча баягы суу өтүүчү 196 жерден өтөт. Ошолордун мына 11 жеринде бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп жатат. Ошону токтотпой, жолду тез-тез сүрүп, бүгүнкү биздин машина айдаган жарандарыбызга жакшы шарт түзүп бериш керек. Аны мен талапты күнүгө коюп атам, бир адамды үстүнөн тапшырма берип, ошо менен иштей турган кылып койгом. Бирок ал токтобойт, буюрса азыр эң эмеси главный башталып калды жол. Себеби канча жылдан бери турган жол болчу, 67 километр. Бул нерсени аягына чыгабыз. Эң башкысы мына баштап алганбыз. Рахмат. Сузак райондук ооруканасындагы акыркы жагдай боюнча дагы бир катар суроолор келип атат. Айтсаңыз, ошол Сузак районундагы ооруканадагы инфекционный жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү абал боюнча кандай чаралар көрүлүп атат? Анан мындан бир 3-4 күн мурда эле бир маселе чыккан болчу. Ошол жугуштуу оорулар ооруканасы бөлүмү Атабеков айыл өкмөтүндөгү ооруканага жылдырылат Беговатка деп. Ошол жердеги жашагандардын бир каршылык көрсөткөнү дагы айтылып атты да. Атайын видеолор тарап. Негизи эле ушул Сузак райондук инфекционный ооруканасындагы жагдай кандай болуп атат азыр? Туура маселе, бул соцсетке чыгарганда мен жардамчыларым бар, башкалар бар, аны карап турушат. Биз дагы өкүлчүлүктөн жооп берген. Ал жерге урматтуу президентибизди Сооронбай Шариповичти келгенде апарганбыз. Өзүм баш болуп апаргам. Ал Сузактагы инфекционный бөлүмгө апарып, чындыгында абал оор болчу. Мен көргөм, президентибиз көргөн. Ошол жерде тапшырма берилген. Себеби канча жылдан бери туруп калган нерсе болчу да. Туруп калган нерсеге көз жүгүртүп, титулдук тизмеге мына киргизип берди президентибиз Сооронбай Шарипович. Ал проекти бүттү. Мына жыл башынан башталат ал больница. Ал боюнча өзүм дагы айткам өкүлчүлүккө, ар бир соцсетке туура маалымат жеткизип тургула, себеби ар кандай элде маалымат жок болуп калышы мүмкүн. Туура эмес пикир жаралып калышы мүмкүн. Бирок Беговатка 40 койкалык кылып азыр көчүрүлгөн азыркы учурда. Эми каршылык кандай, анча-мынча түшүнбөгөн иштер болсо түшүндүрүлөт, айтылат. Себеби ал бүгүнкү андай жерде дарылоого мүмкүн эмес. Мына өзүңүздөр соцсеттен эле көргөнсүздөр. Биз ошону 2018 эле көргөнбүз аны. Ошо келип эле жылдын башынан апарып, себеби бюджет баягы жыл башынан бекилет да. 2020га буюрса мына азыр долбоорлор бүткөн, буюрса башталат ал. Анан бирок Беговатта азыр эч кандай маселе жок. Ошол жерде азыр бөлүм иштеп атат. Мына Жалал Абадтагы облустук ооруканада бир курулуш иштерин жүргөнүн байкадык. Ал курулуш иштери кайсыл каражатка болуп атат? Сиздердин канчалык ошого тиешеңиздер бар? Эми чындыгында 17-жылдан баштап областы бүт больницаларын мен өзүм кыдырганмын. Арасында көп жыл эмгектенген жетекчилер да болгон.
20 жылдан ашык мисал үчүн. Бирок бир нерсени алмаштырып койгон жетекчилер да болгон. Туура бетке айтыш керек. Областтык жетекчилер болобу, башкасы болобу. Област жетекчиден баштап районго чейин мен өзүм сунушум берип алдырганмын. Базар Огондон баштасаңар болот. Айтып отурса азыр анан областтык больницаны айтып отурсаңыздар, акыбалы өтө начар болчу. Жадай келсе сырткы жактарын актап койгон эмес да. Төрөт бөлүмдөрүнө барсаңыздар, шаардык, областтык. Сырт коридордо жатчу эле. Мына бардыгын марафон жүргүзгөнбүз, өзүм башында туруп, марафон өткөзгөнбүз. Андан сырткары областтык больницанын ичи сыртынан бери ремонт кылып, андан сырткары бир фонддор менен сүйлөшүп, өзүм башында туруп, мына Ошко Бишкекке барчу күйүк бөлүмү жок эле, Союз убагынан бери. Аны бүтүрдүк, мына 29 миллион сомго. Жабдуулары менен, операционный баягы столдору менен. Андан сырткары мына пилоттук программа менен Кыргызстанда жок, мына экстренный деп коебуз, ыкчам хирургия бөлүмү курулуп бүттү. Мына ачуу аземинде турабыз, буюрса мына жакында 3 миллион евролук. Алдагы болсо грант эсебинен Германия мамлекетинин грант эсебинен келип отурат. Андан сырткары 100 койкалык дагы жаңы больница курулуп атат. 76 миллион сомго. Андан сырткары мына психоневрологический мына аярылуу катмар деп коебуз. Реабилитационный центр деп. Мына Кыргызстанда жок, пилоттук долбоор деп коебуз буну дагы. 17-жылы баштаганбыз. 105 миллион сомго имарат 2 этаж бүттү. Буюрса азыр эмеректерине 48 миллион сом бөлүндү. Мына айтканда 150 миллион сомдук чоң бир заманбап акыркы моделдеги пилоттук долбоор менен биздин аярылуу катмар, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, психика жактан жабыркаган балдар, ата-энеси таштап кеткен, мындай айтканда оорулуу балдарды ошол жерге реабилитацияга жайгаштырабыз. Азыркы орду деле жакшы, аны дагы биз бир фонд менен бүтүргөнбүз бир убакта. Мага чейин эле башталган экен, биз аягына чейин чыгарганбыз азыркы орду. Бирок буюрса ал жерден көчүргөндөн эң сонун мына азыр ачылышында көрөсүңөр, мына бүттү, буюрса январдын аягына же февралга ачабыз. Ал дагы болсо чоң курулуштарга кирет. Базар Огондо дагы башка райондо больницалар бүгүнкү күндө жакшы акчалар бөлүнүп, капиталдык ремонттордон өткөрүлдү, прачечныйга чейин. Себеби прачечный көп жерде кылынбайт да. Биз прачечныйга чейин кирип атабыз да, себеби больной адам, оорукчан адам таза нерсеге жатыш керек, үтүктөлгөн нерсеге, бардык баягы талапка жооп бере турган жерге. Андан сырткары төрөт үйлөргө көп көз жүгүртүп атабыз бүгүнкү күндө. Себеби келгенде эле бүт шарт болуш керек бүгүнкү күндө төрөт бөлүмдөрүндө. Мына областтыктан карасаңыздар 5 миллион сомдой биз марафон жүргүзгөнбүз. 5 миллион сомдо ошондо урматтуу президентибиз, премьер-министр эле 5 миллион бөлүп берди эле. Мына ошо негизинде бүтүрүп алдык. Чаткал, Ала Бука аймактарында, Тогуз Тороо жактарда көбүрөөк жанагы кен казууга байланыштуу элдик нараазычылыктар орун алган болчу да, мына жылы анча байкалбагандай болду. Деги эле азыр ал жакта азыр абал кандай, балким баягы эл кабардар болбой айткандыр. Деги эле азыркы элдин маанайы кандай ошол жерлерде кен казуу боюнча? Туура, суроо бул кен байлыктар боюнча өзгөчө аяр этият мамиле жасаш керек. Себеби жаратылыш бар, экология бар, элдин ден соолугу бар, элибиздин, биздин жарандарыбыздын бардыгын ачык айкын кылыш керек. Жумушту кайсы компания келбесин, кайсы мамлекеттен келбесин, кыргыз мамлекетинин мыйзамын сыйлаш керек. Бирок мыйзамдарда мүчүлүштүктөр бар бир аз. Себеби мамлекеттин үлүшү болуш керек. Элдин талабы деле туура. Мамлекеттин бир кандайдыр Кыргыз алтында, Кыргыз алтын биздин ишканабызда, мекемебизде болуш керек. Кыргызстандын үлүшү мен ага кошулам. Анан инвесторлорду дагы биз жакшы мамиле менен тосуш керек. Коомдук угуу ачык айкын болуш керек. Коомдук угуулар ар бир 400 эл болобу, 1000 адам болобу, коркпостон жактырса жактырды эл, жактырбаса анда туура түшүнүш керек. Себеби бунун канчалык деңгээлде өзлөрү презентация маалында түшүндүрө алыш керек инвесторлор. Жергиликтүү бийликке туурасын айтыш керек. Жергиликтүү бийлик уюштуруп бериш керек. Түшүндүрүү иштерине баарына катышыш керек жергиликтүү. Анан жергиликтүү бийлик кээ бир учурда мына мен өзүм башында туруп, кээ бир тиешелүү ГАОС болобу,
инспекциянын жетекчилиги болобу, Токой чарбанын ким болбосун чакырганда келип бардыгы катышыш керек да. Бөлүмдөрдүн башчыларын жөнөтпөстөн бардык жетекчилик өзү катышыш керек. Мен өзүм барып атпаймынбы? Же болбосо тиешелүү комитеттин адамдары дебестен өздөрү келип отуруп, угуп, эми эл маалымат жетпесе ар кандай сөз чыгышы мүмкүн. Толук кандуу маалымат алса элибиз, ошондо чыр-чатакта болбойт. Себеби мен жаңы жумушка келгенде, мына 9 тороодо билесиздер да, андай жерде маалымат толук элге жеткен эмес, 9 тороо боюнча. Компания өзү менен өзү ишти жасай берген. Аны биз да билген эмеспиз чындыгында. Аким ошондон жумуштан кеткен. Аким даже бир ооз да айткан эмес, мисалы үчүн. Ошондой болуп атат. Себеби ар бир нерсе ачык болуш керек да. Ачык, айкын, аны канчалык деңгээлде зыяны бар, канчалык деңгээлде пайдасы бар, канчалык социалдык пакеттерди жасап берет, жергиликтүү бюджетке канча акча түшөт, анан рекультивация маселелерин кандай кылат, бардыгын тактап, ачык айкын ар бир компания түшүндүрүп бериш керек, биздин адистер менен кошо. Жергиликтүү бийлик башында туруп контролдош керек. Туура эмес болсо, туура эмес деп айтыш керек, ачыгын айтып. Бирок бүгүнкү күндө абал туруктуу, инвесторлордун укугун биздин мамлекет коргойт, дайым мыйзамдуу болсо дайым коргойт. Кайсы гана инвестор келип Кыргызстанга же биздин областыбызга жумуш жасайм, бир нерсе салам десе, биз бардык шарттарга мыйзам чегинде кылып бергенге даярбыз бүгүнкү күндө. Ошол боюнча бүгүнкү күндө абал тынч, ал боюнча кен байлыктар боюнча бүгүнкү күндө өзүнүн угунда жумуштар жүрүп атат. Рахмат. Сузак районунун тургуну экен, Ырыс айыл өкмөтүнөн дейт, жашасын айылынан дейт. 3 уулум бар, 3 тең үй бүлөсү бар, чоң үй бүлө экен, чек жер участогу боюнча кайрылып келебиз, эч жыйынтык болбой атат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Качан жерге муктаждар акысыз мамлекеттен жер участогун алат дейт? Бүгүнкү күндө жер кодексинин 32 беренесинде бир жолу бир кыргыз мамлекетинин жаранына акысыз милдеттүү түрдө берилиш керек. Бирок кезек абдан чоң. Биз дайым айтып атабыз, кезекте эми азыр санарипке өтүп атпайбызбы? Санариптештирип, электрондук кезекке өткөзүш керек, кезекте жер берүүчүлөргөчү. Себеби тааныш билиштик, же болбосо сүйлөшүүнүн негизинде жер баягы берүү кезеги өтпөш керек андай. Мына мисалы үчүн биз азыр санариптин негизинде банктардын бардыгын, Айыл банк, РСК банк, кайсы банк болбосун, аз пайызды кезеги электрондук кезек кылып коюп атып, тааныш билиш жок болуп калды. Ким болбосун ачык айкын ала берет го. Биз да ошол садик болобу, мектепке киргизебизби, жер болобу, бардыгын санариптештириш керек. Ошондо ошондой кайрылгандардын саны азаят. Бирок бул маселе эч качан азайбайт, себеби жер барган сайын тарып атат. Жерди баарына жеткизе албайбыз. Жер боюнча айыл өкмөттөр иштейт, бирок жер сатуулар боюнча биз жаңы жумушка келгенде эле биз бул боюнча комиссия түзүп бардыгы менен текшерткенмин. Жер сатуулар боюнча токтогон. Себеби ар кандай мына маалыматтар көп, бүгүнкү күнгө чейин бизге чейин баягындай жер сатуулар болгон экен, мындай болгон экен, бир жерди 10 адамга сатып берди дегендер ар кандай сөз көп эле да. Буюрса андай маалымат бүгүнкү күндө жок. Бир гана ушул элибиздин көйгөй маселеси туура, балда чакасы көп, бир да чек ала албай жүрөм деген маселе мага менен кайрылган жарандарыбыз бар, түзүк эле бар. Анан квартира деп келишет. Чындыгында айыл өкмөттө же райондо же бизде квартира болбойт. Биздин балансыбызда да жок берүүчү. Эгер бес кооз наркы берки болуп турса, шаарда болушу мүмкүн, шаарларыбызда. Бирок бизде жок андай нерсе. Жерди эгер эме кайрылса, мен кезектерин карап беришим мүмкүн, кезегин. Баягы жаран мага түз кирсе, мен өзүм кабыл алуу күнүм среда, ар жума среда күнү кабыл алам. Рахмат. Жана санариптештирүү боюнча айтып калдыңыз. Өткөн жыл жыйынтыгы боюнча деги эле ушул санариптештирүү иш аракеттери башталгандан бери канча айылдарга мисалы оптика волокна тартылды? Ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз. Бизде бул баягы региондорду өнүктүрүү
жана санариптештирүү деп атпайбызбы? Бул мектептерге, айрыкча бала бакчаларга, анан кийин калктык тейлөө баягындай борбор ачылган. Бардыгын 4, мисалы үчүн паспортту, ЗАГСты, мисалы үчүн мына бат чуркатпастан ордунда чече турган шартты түзүп берүү үчүн биз ушундай шарттарды азыр акчаларды бөлдүртүп ар бир райондо башталган. Мисалы үчүн 68 айыл өкмөт болсо, бүгүнкү күндө 55 айыл өкмөтүн бирдиктүү терезе киргиздик. Бирдиктүү терезе. Себеби биздин жарандарыбыз бир документ деп 3-4 күн жүрбөш керек. Ошол эле паспорт алам деп 3-4 күн жүрбөш керек. Мына азыр Базаргондо ачылды, эми азыр ошентип бардыгында Жалал Абадта ачылган. Мына бүгүнкү күндө маселе жок, ал жерде дагы электрондук кезек. Анан мына УУДда, милицияларда бардыгын биз мына бирдиктүү терезе киргизгенбиз. УУД биринчилерден болуп бүтүрдү десем болот. Анан сырткары мына зомбулук деген бар го, жаш балдарды бала бакчаларда мына айтканда 70%га чейин биз видео көзөмөл киргизип атабыз. Дагы бюджетке азыр жергиликтүү баягы айыл өкмөттүн бюджеттерине, шаардын бюджетине биз дагы азыр бир статья кылып киргизип атабыз бюджетине. Баягы ушул санарип боюнча баягы видео көзөмөл бардыгын жазылып тура турган, сактала турган, мөөнөтүнө узагыраак боло тургандай кылып туруп, шартты түзүп бере турган кылып туруп азыр талапты койгонбуз. Ар бир жыйында коебуз да биз. Анан мектептерде дагы баягы көрүп атасыздар, мына кандай эмелер катталды. Мектептен сырткары болуп атат да көп нерсе. Анан ошол мектептерге дагы баягы рекетчилик деп атабыз. Бүт баягы видео көзөмөлдөр коюлуп атат да бүгүнкү күндө. Компьютерлештирүү мына ушунун бардыгы республикалык өзүнүн бюджеттен ар бир тармактыкы, мына больницаныкы дагы бейтаптарды кабыл алуу бүт баягы санариптештирилип атат да. Бар азыр дагы больницага дагы ар бир район больницаларына дагы санарип кирип атат, бирок туташтыруу азыр башкы базага азыр ошол иш жумуштары калды. Буюрса ал жылдын башынан ал дагы бүтөт буюрса. Көптөгөн суроолор келгенде бардыгы тармактар боюнча келет. Азыркы эле сиз жооп бергендей жерге байланыштуу маселени мисалы айыл өкмөтү, шаар мэриясы чечет деген мындай жооптор болуп атат да. Телекөрүүчүлөргө так даана айтып кое аласызбы? Сиздин полномочияңызга, сиздин ыйгарым укугуңузга эмнелер кирет? Кайсы суроолор менен сизге кайрылса туура болот? Мисалы азыр көбү билбейт. Азыр мурдагыда ойлойт. Мисалы мурда губернатор бар маалында буга губернатор жооп бериш керек, бул жооп бериш керек. Так кайсы суроолор менен сиздерге кайрылса болот? Кайсы суроолор менен айыл өкмөткө кайрылышы керек? Ошол боюнча бир кыскача. Туура, азыр баш мыйзамда бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болуп айыл өкмөттөр, мэриялар кирет. Биз мамлекеттик кызматкерлербиз. Биз көзөмөлдөп кайсы жерде кандай кемчиликтер болот, жетишпегендиктер болуп атат. Биз ар бир жыйында, ар бир кандай, мисалы үчүн көп тармактуу да берди. Кышка даярдык болот, мисалы үчүн курулуштар болот. Бир эле бытовой иш эмес да, мындай ички маселе. Бизге жол маселеси, кен байлыктарды айтып өттүңүз. Ар кандай да, мисалы үчүн билим тармагы, саламаттык сактоо тармагы. Бирок ошол жер маселеси, жергиликтүү баягы ички маселелерди кээде бизге келет да. Анан биз сунуш беребиз. Же болбосо баягы жер маселесин айтып кеттиңиз да, мисалы үчүн көп жылдан бери алынбаган, даттанып келген кишилер болсо, биз айыл өкмөттү башчысын чакырып, ошол мыйзам чегинде иштөөнү талап кылабыз. Мисалы үчүн да. Анын чындыгында бир айыл өкмөттү биз жумуштан алып, же болбосо бир мэрди жумуштан алып, же иштетпей кое турган полномочиябыз жок. Бир дагы полномочиябыз жок. Себеби алар бир гана ошол баягы азыркы мыйзам боюнча өзүнүн депутаттары бар. Ал ошолар бюджетин бекитип берет. Иштей албаса 3/2 менен жумуштан алат алар. Биз тиешебиз жок ал жерде. Анан иштетпей койгону же иштеткени биздин бир да полномочиябыз жок. Укугубуз да жок. Биз бир гана контролдойбуз. Мунугу өкмөттөн түшкөн бардык тапшырмаларды биз беребиз. Анан тапшырманын аткарылышын карайбыз. Кандай аткарылып атат? Себеби баары мыйзамда аткарылыш керек да. Президенттин указы бар, токтомдор бар. Баарын өзүнүн
тек кое турган болсоң жетише албайт. Мисалы үчүн өкмөт баарын контролдогон, ошон үчүн биз как өкүл катары бул жерде отуруп, ар бир арыздары бар, башкалары бар, баарын контролдоп, тийиштүү тармактарга айтып, деп түшүндүрүп, ушул иштерди жылдырып атабыз. Эми азыр АТР деп азыр бүгүнкү күндө реформа жүрүп атат. Ошонун алкагында бир топ мына өзгөрүүлөр болот. Быйыл мына 2019 баштап жумушчу топ түзүлгөн, ал иштеп атат. Ошонун жыйынтыгы качан бүтсө, мен анда мүчө эмесмин. Ошол бүтсө, буйруса кимде кандай полномочиялар болот. Акимдерде айтып атат, полномочия көп болсо, айыл өкмөттөрдүн ишине киришип, же айыл өкмөттөрдү алганга, же койгонго, же район ичинде жетекчиликтерди контролдогонго ошол маалда ушундай полномочия кирет деген азыр сөз болуп атат. Чындыгында полномочияны бериш керек, себеби ушуга кошулган даттануу, ар кандай арыз, эмелер азаятпы деп атам да. Себеби баардык маселе ордунда чечилиш керек. Себеби айланбаш керек деп өкмөткө, президентке, мага, анан кайра кат келип туруп, өзүнө түшүп, бүгүнкү баш мыйзам ушундай да. Кайра келип туруп, өкмөткө өчөт. Карап койбойсуңарбы деп. Андай болбош керек. Анан кийин акимдин өзүнүн бюджети болуш керек. Эгерде губернаторство баягы өкүлчүлүк жоюлбаса, бюджети болуш керек. Баардык маселе каржыга, акчага такалат. Азыр мына мен карапайым эл менен, жөнөкөй эл менен ар бир айылда жолукканымда бир 40 суроо болсо, 30у акча менен бүтө турган маселе болот да. Муну туура түшүнүш керек. Ошон үчүн мен карап көрөм, эртеге бир айдан кийин деген сөздү биздин эл жактырбайт. Келдиңби, чечиш керек. Чечиш үчүн акча керек. Материалдык жардам сурайт, ар кандай нерсе болот. Ошон үчүн ар бир маселени чечиш үчүн шарт болуш керек. Шарт. Анан маселе, арыз, ар кандай нерселер азаят. Бул нерсеге жергиликтүү регионго көбүрөөк жетекчилерге аз-маз шарт түзүп берип кое турган болсо, чындыгында жеңилирээк болот. Иштегенге дагы. Азыркы учурда сиздин өкүлчүлүктө акча каражаты, кайсы бир акча каражаты барбы? Менде 7 миллион сом резервдик фондум бар. Анын өзүнүн жобосу бар, тартиби бар, кантип берилет. Аярлуу катмарларга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге. Анан материалдык базасын жакшыртуу максатта ишканаларга берсем болот, мекемелерге, мектептерге, садиктерге. Ошондой эле жетим жесирге, ошондой эле баягындай учетто турган абдан баягы жакыр деген үй бүлө болсо, ошолорго мен акча бере алам. Себеби ошол 7 миллиондун көп бөлүгү, көп пайызы ошол аярлуу катмар менен, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, жетим жесирге, анан ооруган адамдарга меники ошол жака көп кетет. Бизде убакыт аз калып атат, кызыктырган суроолорду берип калалы. Сиз буга чейин саясатка киргениңизде Ата журт партиясы менен саясий карьераңызды баштаган элеңиз. Ата журт партиясы менен мамилеңиз азыркы учурда кандай? Кийинки шайлоого депутат болуп барайын деген оюңуз барбы? Туура, мен Ата журт партиясынан баргам. Камчаке деп коебуз биз эми, Камчабек Кыдыршаевичти. 10-жылда колдогом, ачык колдогом, анын баардыгы билет. Камалганда да колдогом, билет өзү. Камчакени сыйлайм, биз агайыныбыз. Ата журт партияны мен сыйлайм. Анан мен бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинде отурам. Мен жогорку кеңешке барамбы, барбаймбы, аны мен ойлоно элекмин бүгүнкү күндө. Өзүмө жараша абдан көп тапшырмам бар. Элге 20-жылдагы мына азыр иш-чараларды иштеп атабыз. Абдан көп иш-чараларды түзүп атабыз. Кандай жумуштарды кылабыз, кандай иш-чараларды аткарабыз. Дагы кандай жумуштар башталган, ошонун аягына кантип чыгабыз. Мен ошо менен алекмин. Жогорку кеңеш боюнча бүгүнкү күндө ойлоно элекмин. Буйруса. Бардыгын убакыт көрсөтөт, бирок мен азыр аткаруу бийлигинде өз ордумда иштеп атам. Бага ойлоно элекмин. Рахмат, өткөндө жакынкы арада дагы бир резонанс жараткан бир окуя боюнча да сурап кетейин. Жалал абад
областунун жанагы көркү болуп бир белгиси болуп калган арканын оңдоп түзөлүшү боюнча ар кандай кеп сөздөр айтылды. Ал каражат кайсыл жактан алынды эле, канча каражат кетти, ал боюнча кылмыш иштери козголгону тууралуу дагы сөздөр, маалыматтар чыкты. Ошол жаатта айтып кетсеңиз. Өнүктүрүү фонд мен өзүм тарабыман 17-жылы түптөлгөн, себеби өнүктүрүү фонд иштеш керек. Себеби кем байлыктар бар бизде, анан аны тактап өзүнүн мыйзамы бар, тоокенин өзүнүн мыйзамы бар да. Тактап биз мына 2017 түптөсөк 38 миллион чүргөнбүз өзүбүздүн фондубузга. Андан кийин дагы мына 2019 түштү 60 миллионго жакын акча. Ушунун бардыгын биз алыскы райондорго көбүнчө бөлүп атабыз да. Алыскы райондорго. Мына Токтогул, Аксы, Алабука, Тогуз-Торо, мына өзүбүз арканы айтып атабыз. Эми жети область болсо эшигин көрүп төрүнөт дейт. Демилгени көтөрүп келсе айыл өкмөттөр, мен бардыгын колдойм, жакшы нерсе болуп атса. Мына канча бүтпөгөн детсадтар, мектептердин кээ бир эмеси отоплениясы бүтпөсө, ошол каражат менен бүтүп атат. Просто көрүнүктүү жер экен. Эме кылды. Биздин вазипабыз бүгүнкү күндө кандай долбоор келсе дагы башкаруу өзүнүн правление деп коебуз. 9 адамдан турган ал карайт. Андан сырткары байкоочу кеңеш бар 28 адамдан. Буну мен түзбөйм, буну Минэконом менен өкмөттөн түзүлөт. Ошол жактан адамдар бекилет. Себеби бир тараптуу болуп калбаш үчүн. Өкмөттөн да кирет. Ошолор карап аныктап чыккандан кийин ошол аркага дегениңиз болобу, башка болобу. Анан ошол акчалар бөлүнөт. Анан как заказчик катары ар бир айыл өкмөт өзү жооп берет. Алар өзүлөрү тамдайт. Подрядчиктерди канча компанияга катышса дагы айыл өкмөттө өзүлөрү карайт, өзүлөрү тендер жарыялап, өзүлөрү утуучуну аныктап, анан баардыгы бүткөндөн кийин договорго өзүлөрү договор кылат, бизден акча бөлүнөт. Мага баардыгы бүткөндөн кийин ана келет да, анан акчага биз уруксат беребиз. Бизде администратор бар. Баягы фонд өнүктүрүү фондунун жетекчиси бар областта. Ошол менен иш алып барышат, бирок мен менен кеңешип турат. Себеби баардыгын бир кыл алып барбасаң, нараачылыктар да көбөйөт да. Сузакты, мисалы үчүн көбүрөөк 300 миңге жакын калкы бар, көбүрөөк беребиз. Себеби Сузакта элдин дагы санын эске алып коюш керек. Алыскы райондордо эске алыш керек. Мына анан кийин бунун мыйзамдуулугун мына органдар ар бирин караш керек болсо. Мыйзамдуулугу. Мына алыскы райондорго деле кетип атат акчалар. Бир эле арка эмес. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз коррупция менен мына күрөшүп атат. Бир эле жалгыз күрөшпөш керек, баардыгы күрөшүш керек. Туура эмес болуп атса, карасын. Эгер бир аз баягындай адашып кеткен болсо, аны биздин органдар деле карательный эмес да, карап оңдоп коет. Эгерде умышленно мындай атайлап жеген болсо, анда мыйзам чегинде айыл өкмөттүн башчысы болсо, же технадзорбу өзүнүн баягы адистери, же архитектор туура эмес болобу, же болбосо подрядчик баягы кымбат баалуу нерселерди базардан кымбат келип алып келсе да, баардыгы возмещение болот. Баягы кайтарылат акча. Эгерде ошондой мына арка боюнча ушундай сөз болуп атса, мыйзам чегинде жооп берет. Тиешелүү каалаган жетекчи жооп берет. Минфин мисалы үчүн баягындай да, мен мисалы салыштырмалуу айтып берейин. Баягындай стимгрант деп коебуз да. Атайын ар бир район шаарларга 3төн 4төн бөлүп берет да. 3 миллиондон ашырбайт. Анан бөлүп берет, мыйзамдуулугун органдар текшерет, анан өзүлөрү жооп берет, жергиликтүү бийлик. Эгер алар бөлүп берген, Минфин жооп бербейт. Минфин бөлүп берет, мыйзамдуулугун карасын. Жеп койсо, баягындай коррупциялык элементтер болсо, баардыгы мыйзам алдында бирдей жооп берет. Баардыгы жооп берет. Себеби бүгүнкү күндө баардыгы мыйзам алдында бирдей. Териштирүү болуп атат иш боюнча негиз. АКС тармагынан мен дагы билем, бул өзүнүн тергөө амалдары жашыруун болот. Өзү карап чыгып мыйзам чегинде ким кандай кылып атса өзү жооп берсин. Бул эгерде негизинен ошондой аныкталса, башка айыл өкмөттөргө дагы бул сабак болсун дейм да. Биздин айлык маянабыз аз, 5000 сомго кем иштейт. Кандайдыр бир фонд уюштуруп, бизге дагы бир акча, кошумча акча бөлүп бергенге дейт.
жардам үй жай салганга да жардам керек дейт. Деги эле айтайын дегеним, ипотека багытында дагы иштер ушул мамлекет кызматкерлерге ипотека берилип баштаганда. Маселе каралып атат. Анан бир кыйла азыр айлыктар көтөрүлдү. Эми азыр жалпы бар эле каржыга такалып атпайбы бюджетке. Мына мугалимдерге дагы көтөрүлдү, Кудайга шүгүр. Эми мындайда бир заматта бардыгы оңолбойт да. Кичине сабырдуулук менен кылып турса, урматтуу президентибиз, өкмөт башчыбыз айтып атат. Мугалимдердикин, ошол эле баягы врачтардыкын, анан органдардыкын мисалы үчүн көтөрүш керек, себеби баягы коррупциялык элементтер аз болуш үчүн. Бунун баардыгын фискалдаштыруу жумуштары башталып атат өкмөт тараптан. Көмүскөдө жаткан миллиондогон акчалар чыгат, буюрса фискалдаштырылганда. Бул боюнча өкмөт башчыбыз да айтып өттү жакында. Баягындай 2 бухгалтерия деп коет, же болбосо ар кандай көмүскөдө иш кылгандар болот. Ошонун баардыгын мына фискалдаштырылганда чыгат, ошол акчанын баардыгы ошол жак тараптарга иштеш керек да. Сузак районунун акими Барып айыл өкмөтүнө караштуу Маркай Сай кыр жол айылдарынын жолдорун бир да карап койбойт. Урматтуу Кыянбек Урмаматович, ушул маселеге өзүңүз көңүл бурсаңыз дейт. Кайсы дедиңиз? Маркай Сай кыр жол айылдарынын жолдору. Бизде жылыга биз план бекитебиз да. Быйыл мисалы үчүн мынча километр. Мына 2018-2019га биз 50 километрден ашык ички жолдорду жасайбыз деп план койгонбуз. Мына былтыр 2018 жылдын жыйынтыгы менен 51 километр жасадык. 50 километр деген болчу. 2019 жылдын мына 11 айына 100 километр жасадык. 101 километр. Бул деген 100%га көп жасап атабыз да. 50 километр деп пландаштырган болсок, мына ошонун 59 километр республикалык бюджеттен болсо, 42 километри жергиликтүү бийликтин эсебинен болуп атат да. Бул мындай айтканда Кыргызстанда 400 километр болуп атса, Кыргыз мамлекетинде 100 километр бизде болуп атат да, эми эсептесеңиз. Анан мен мына Маркай Сай кыр жол, андан башка дагы маселелер бар, себеби баягы жетишпей калган жерлер бар. Мен мына көзөмөлгө алам. Андан сырткары ички жолдордо маселе бар, бирок жетишкени аракет кылат. Биз аны такай көзөмөлгө алып турабыз. Мына мурункудай маселе жок. 2-3 жылкыдай маселе жок. Баягы жол жабылып калды, жолдон машиналар мындай тигиндей. Бир эле маселе мына Барпы маданият жолу кичине көйгөй болуп турат. Болбосо ички жолдор боюнча тиешелүү жетекчилер иштеп атат ал боюнча. Мен муну көзөмөлгө алам. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, эми коопсуздук жаатында алып барганда жана аскерлердин өлүмү дагы байма-бай катталып калды негедир. Анан базарда дагы бир өрттөр чыгып байма-бай, ушундай сыяктуу коопсуздук чараларына байланыштуу бир атайын бир иш-чаралар жүрүп атабы, анын себептери иликтенип атабы? Биз жылдын башында баарын бекитебиз, баягы МЧС менен, башка менен ошол эле кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча биз абдан көп иш-чара түзөбүз. Бизде кылмыштуулук боюнча абдан жакшы көрсөткүч, кыскарган. Себеби мен өзүм ар бир коллегияда, ар бир жыйында ата-энелерине чейин чогулушту бирге өткөзгүлө деп атам. Себеби бүгүнкү күндө баланы, өспүрүмдөрдүн арасында айтып атасыз да, жаш балдарды мугалимдер бүгүнкү күндө уруша албайт. Мына Аксыл окуясында айтып баягы андан кийин Таш көмүрдө дегенде Сузакта бир аз эме болуп. Бирок ошого ата-эне дагы ошо жардам бериш керек. Себеби бирөөнүн баласын уруша албайт. Ошон үчүн кичине болсо дагы жыйындарды мен азыр абдан көп өткөздүрүп атам, талап коюп. Анан суицид дагы бизде 50% азайды 2 жыл ичинде. Ушул темп менен кетип атабыз. Себеби ата-энеси урушуп койсо, ар кандай да, переходный возраст деп коебуз. Мугалимдер дагы аяр мамиле жасаш керек балдарга. Эми баягы өзүнүн жолу менен акырын түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Бирок чогуу өткөзгөн негизинде жакшы жыйынтык берип атат ата-энелери менен. Анан кылмыштуулук боюнча бүгүнкү күндө өскөн жок, ылдый кетти. Экинчи баягы маселеңиз кандай эле? Аскерлер боюнча алар териштирүү иштерин тергөө военный прокуратура карап атат бүгүнкү күндө. Андай бул болуп турат экен, аз-маз баягындай. Бирок бул нерсе болбош керек, бул көрүнүшчү. Рахмат.
Нурайдин Рустамбек уулу өзүңүз жакшы билесиз, күтүп алганга дагы өзүңүз бардыңыз, Жалал Абад аэропортунда күтүп алуу болду. Бокс боюнча Азия чемпиону болуп, тарыхта биринчи жолу жаштар арасында болду. Суроо дагы ошого байланыштуу келиптир. Акчалайбы же квартира жактанбы, сыйлык катары берилеби, спорт жаатындагы маселелерге кандай жана кимге кайрылсак болот? Буюрса ал баланын келечеги алдыда, анда мындай балдарды биз өзүм дагы спортсмен болгон үчүн бул балдарды абдан колдойм. Мындай нерсе, мына мен өзүңүз билесиз, баардыгын спортсмендерди дайым топтоп колуман келишинче материалдык жардам болобу, моралдык жактан болобу жардам берип келем. Бирок бул жигиттин келечеги абдан чоң. Себеби тарыхта биринчи жолу ушундай Кыргызстанда болгондо дагы ушундай жакшы жетишкендик болду. Биз үчүн биздин сыймыгыбыз десем болот. Эми азыр сунуш кеткен, буюрса азыр шаардык мэрияга биз азыр эме кылып атабыз. Шаардык мэрия да карап атат, депутаттар да карап атат. Бүгүнкү күндө шаардык мэриянын көз карашы спортсмендерге абдан жакшы. Себеби бул мындай экен да, ушундай жигиттер өссө, бир президент барганда анан башка чет өлкөгө биздин спортсмендер гана байракты көтөрөт экен да. Мындай нерсеге биз өзгөчө мамиле жасашыбыз керек. Буну биз дагы карайбыз. Мен өзүм бир нече жолу сүйлөштүм ал жигит менен, колуман келишинче жардам. Бирок сиз айткандай чоңураак бир жардам болуш керек. Карайбыз аны биз. Бала бакчасында коррупция токтобой атат. Бир группада 45 бала бар. Кээ бир мектептер деги эле ушу билим берүү тармагындагы муктаждык, социалдык имараттарга болгон, объекттерге болгон муктаждыкты жоюу аракеттери байкалып атабы. Анан шаарда көп башка аймактарда деле, ушу Жалал Абад шаарында деле спорт тармагында бир курулуштарды байкадык. Бирок негедир ушу балдар бакчасына, мектептерге, ооруканаларга, ушундай социалдык объекттерге болгон муктаждык дагы эле мындай көйгөй болуп турат да. Бул багытта кандай иштер аткарылып атат? Саламатты сактоо тармагында абдан жакшы иштер болуп атат. Муну мен биздин областта айтып кетип атам да эми. Оңолуу бар. Жакшы көз менен караса абдан чоң оңолуу бар да. Мына кече эле 18 машина алдырдык. Канча жылдан бери тез жардам машинасын алган эмеспиз. Мына Сузакка 3 кетсе, Базар Оргонго 4, Алабукага 3, Аксыга 3, мисалы үчүн токтогул жалпы 18 тез жардам, 19-жылкы жаңы машиналар келди. Азыр дагы ички жабдуулар келатат, буюрса аны дагы тапшырышат. Ремонтторго көп акча бөлүнүп атат, мен айтып кетейин. Төрөт бөлүмдөрүнө, башкага өзүм канча инвесторлорду таап, баягындай многофункциональный кровать деп коебуз го. Мен республикалык бюджет эмес, өзүм канчасын алып келип мына бекер областтык больницаларга таркатып атам. Кымбат аябай, бирөөсү эле. Эми андай иштер болуп атат. Кудайга шүгүр деш керек. Бул токтобойт, бул темп менен кетет жумуш. Садик, мектептерде муктаждык бар бүгүнкү күндө 9 мектеп башталган, көп жылдан бери башталып бүтпөй турган 9 мектебибиз бар бүгүнкү күндө. Анан садик мына быйыл эле 16 садик салдык. Быйыл эле. Бул жакшы көрсөткүч. Эми салыштырмалуу биз алабыз да. Андан сырткары мына биз быйыл 6 мектепти бүтүрүп бердик. Азыр 2 мектеп бүттү. Буюрса январдын башында, аягына же февралдын башында 2 мектепти дагы бүтүргөнбүз жаңы. Аны дагы беребиз. Буюрса эми 48-49 бала бакчага муктажбыз биздин область. Мен аны да аныктап чыккам. Ар бир айылга сураганда, ар бир айылда көп жолугуш өткөзөм да. Биринчи маселе ушул садик маселеси. Шарты болсун, заманбап болсун дейт. Анан мектепке биз бүгүнкү күндө 8 мектепке муктажбыз. Эми мен аксаган мындай кемчилик жактарды да айтып коюшум керек. 8 мектепке бүгүнкү күндө муктажбыз. Буюрса титулдук тизмелерге кирген. Буюрса аны акырындан баштайбыз. Башталган иштин аягына чейин чыгыш үчүн биз дагы отурбастан чогуу жетекчилер менен аракет кылып, тийиштүү жактарга кайрылып ишти токтотпойбуз. Эми муктаждык жактарды айтып өттүм. Баарына бирдей эле мамиле жасалып атат. Ар бир тармакка бирдей мамиле жасалып атат. Рахмат, урматтуу Кыянбек Урмаматович. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Регион телеканалында түз эфир берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сатыбалдиев Кыянбек Урмаматович болду. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.